Япония жумушчулардын ордуна роботторду иштетүүгө киришип жатат. Интеллектуалдык роботтор Япониянын экономикасын жандандырат. Бул тууралуу SoftBank Group компаниясынын башкы директору Масайоси Сон онлайн конференцияда билдиргенин Reuters булагына шилтеме кылуу менен Barometer маалымдайт. Vision Fund SoftBank фонду 18 компания менен робот машиналарды иштеп чыгуу боюнча иш алып барууда. Алардын жасалма интеллекттерин жакшыртууда. Масайоши Сон жакын арада роботтор өнөр жай жана өндүрүш тармагында гана эмес, бардык жумушчулардын ордун алмаштыра турганын айтты. SoftBank компаниясынын башчысы видео ролик менен чуркаган жана секирген адамга окшош роботторду жана контейнер формасындагы машиналарды көрсөттү. Мындай машиналар жумушчу күчүнө революция жасайт. Ал адамдан 10 эсе көп жумуш иштеп берет. Японияда 1 миллиард адам кылган жумушту 100 миллион робот гана. Францияда 300 килограмм болгон кишини курулуш кранынын жардамы менен куткарып алышты. Анын жамбаш сөөгү сынып, ооруканага барайын десе үйдүн эшигинен чыга албай калган. Октябрь айынын аягында Франциянын Перпиань шаарынын тургуну ашыкча салмактан улам 1 жылдан ашык убакыттан бери патеринен чыга албай жүргөнү белгилүү болгон. Анын адвокаты ички иштер министри Жеральд Дерманинге кайрылып, анын кардары Аллен 2019 жылдын июль айынан бери жергиликтүү бийликтен жардам күтүп жаткандыгын айткан. Андан кийин ал жыгылып жамбаш сөөгүн сындырып алып, дарыгерлердин жардамына муктаж болуп үйүндө жаткан. 4 саатка созулган куткаруу иштерине полиция кызматкерлери, дарыгерлер, өрт өчүргүчтөр жана мэриянын кызматкерлери баш болгон. 50дөй адам тартылган. Аллендин үйүнүн тар көчөдө жайгашкандыгы маселени татаалдаштырган. Имараттын фасады жарым-жартылай талкалангандыктан патердин терезесин чоңойтууга туура келген. Куткаруу иштеринин жүрүшүндө үйдүн жашоочулары эвакуацияланган. Аны атайын контейнерге салып, анан крандын жардамы менен жерге түшүрүшкөн. Аны түшүргөндөн кийин контейнер тез жардам кызматына жүктөлгөн жана киши Монпелье шаарындагы ооруканачыга жеткирилген. Медициналык текшерүүдөн өтүп, керектүү дарылоодон өткөндөн кийин Аллен Тулузадагы ашыкча салмактагы адамдар үчүн адистештирилген борборго жайгаштырылат деп болжолдонууда. YouTube адамдарды мазактаган билдирүүлөрдү чектей турган жаңы функциясын ишке киргизди. YouTube терс билдирүүлөрдү жарыялаганга чейин колдонуучудан комментарийлерин кайра карап чыгууга мажбурлай турган жаңы функцияны ишке киргизгенин жарыялады. Google'дун жасалма интеллекти адамдардын комментарийи башкаларды мазактап, кемсинтсе, аны аныктап, эскертип турат. Колдонуучулар терс сын пикирлерди видео комментарийлер бөлүмүнө жайгаштырууга аракет кылганда, аларды урматтап, сыйлап жазууну эскерткен функциясы пайда болот. Функция ар бир комментарийдин алдында көрүнбөйт, бирок тутум достук эмес деп эсептегендер үчүн ар дайым эскертүү берип турат. Комментарийлер авторлордун аудитория менен байланышуусунда маанилүү ролду ойной тургандыгын билебиз. YouTube'дагы сый урматтуу баарлашууга түрткү берүү үчүн биз колдонуучуларга алардын комментарийи башкаларга жагымсыз болуп калса, алдын ала ойлонууга мүмкүнчүлүк берүүчү жаңы функцияны ишке киргизип жатабыз деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле компания блогерлер үчүн өз каналындагы жаман комментарийлерди окубай коюуга мүмкүндүк берген чыпканы сынап баштайт. 2021 жылдан тартып YouTube каналга катталуучулардан куугунтуктоолордон жана басмырлоодон алыс болуу үчүн жынысын, жыныстык ориентациясын, расасын жана улутун ачыкка чыгарууну суранат.